Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Албетте биз жакында эле болгон каргашыл окуядан кийинки кыргыз элибиздин жүрөгүнө бир ооруткан бир өтө өкүнүчтүү окуя болду. Өзүңүздөр билгендей, Айтурган карындашыбыз ушул зомбулук көрүп каза табып калды деген азыркы учурда аябай бир чоң маселе көтөрүлүүдө. Ошол тууралуу биз кененирээк маалымат алыш үчүн тууганын чакырганбыз. Аты жөнү өзгөртүлдү. Самат мырза, assalamu алейкум. Assalamu alaikum. Негизи бул окуя тууралуу маалыматыңыз так болуш керек. Ооба. Бардык маалыматтар чогултулду. Маалыматтар бардыгы так жана туура болду да. Бирок экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. Экспертизанын жыйынтыгы айтуулары боюнча 1 айдын ичинде чыгат деп атат да. Анан эми ал жагы качан чыгат белгисиз азырынча. Балким узартылып да калышы мүмкүн да. Мисалы, Айтурганды ушул кичи колдуу болуп өзүнүн жолдошунан каза болду деп эмнеге таянып ушул нерсени көтөрдүңүздөр? Анткени мен башынан баштап айта кетейин. Маалыматтар боюнча ошол күйөөсү тарабынан дары ичип өзүнө өзү кол салды деген пикирлер болуп атат да. Анан окуя мындай болот экен. Эми мен да алар менен чогуу жүргөн жокмун, бирок бардык жактан маалыматтар чогулду. Анан ошол тууралуу айта кетейин. Эжекебиз менен күйөөсү Ысык көлдөн келишет. Анан ошол Бишкек шаарындагы бир гостиницага барып, ошол жерде түнөшөт да, калышат. Анан түнкү саат 12-лер чамасында күйөөсүнүн айтуулары боюнча саат 12:30 примерно атасы айтат, что кошелегин бир жака алып барып ушундай чыгып кеткен. Анан келгенден кийин эжекебиз жаман болуп, кызарып, интервьюда баары да ушинтип айтып атышат да. Бирок баарыбыздын туугандардын же болбосо элдин ою боюнча мындай ой да. Мурунтан эле эжекебиз, Айтурган эжекебиз зордук зомбулук көргөнү тастыкталган. Анткени курбулары менен көрүшкөндө дагы бул жеринде көгалалар, колдорунда, буттарында көгалалар болуп, анан кайнежеси тарабынан дагы сөздөр болуп, интернетте азыркы учурда бардыгынын нервин козгоп аткан учурда кайнежеси дагы. Анан кайнежесине мен эми ал инсанды тааныбаганына байланыштуу мен ал тууралуу эч нерсе айта албаймын да. Бирок окуя мындай. Түнкү саат 12:55-терде реанимацияга барды деп атат да. Реанимация менен телеш көтөрүп келет го больницадан. Ошол аркылуу чыгып оор абалда барды деп атат да. Бирок күйөөсүнүн айтуулары боюнча Айтурган больницага жарым саат ошо реанимацияны издеп 3-этажга дейин өзү чыгып ушундай деп атат да. Ал жерден эко туура эмес болуп атат. Анан саат 12:55-терде реанимацияга барып түштү деди. Бирок бизге кабарды эгерде ошондой боло турган болсо бизге чалып айтса болот да, туугандарыбызгабы, жакын туугандарга чалып айтса болот. Ушундай больницага оор абалда барып калды деп. Бирок андай эч кандай айтылган жок, маалымат айткылган жок. Врачтар ошол ичинен таза эч нерсе Бишкектеги айтып атат. Эч нерсе чыккан жок, ичинен только суу чыкты деп айтып атат да. Ал жакта эгерде 70 дары ичти деп атат да. Ал мындай ойго салсаң дагы 70 дарыны ичиш мындай кыйын да. Өзү эжекебиз медик болчу да. Эгерде чындап эле ошондой өзүнө кол салып өлүм дей турган болсо, анда 2-3 дары менен эле өлүп алмак да, чынын айткандачы. Бирок 70 дары деген бул деген мындайча айтканда өтө көп болуп саналат да. Анан анда сразу эле кетмек да, ошо на месте эле кетмек. Анан өзү 3-этажга чыкты, мындай маалыматтар вообще туура эмес болуп атат. Анан түнкү саат 4:55-те көз жумду деп айтып атат да, мындайча айтканда. Анан ошого чейин реанимацияда пульс жок деп атат. Өзүн өзү сезбейт деп врачтар ошентип айтат. Тиги 3-этажга өзү чыкты ушундай деп. Эко тарап туура эмес маалымат болуп атат. Ал биринчиден. Экинчиден саат 4:55-те өлдү деп, анан уруксат туугандарынан, жакын инсандарынан уруксаты жок моргко кирип атат.
моргко кирип мындайча айтканда союлуп ошол процессти жүргүзүп салган да. Күйөөсү эч кандай документалдуу күйөөсү эмес ал. Жөн эле ортосунда нике бар, бирок официальный күйөөсү эмес болуп саналат да. Ошол моргко киргенде биринчиден алдагы кылмыш туугандарына айттырбай, жакындарына айттырбай союп салуу, кескилеп салуу, бул деген мыйзам бузуу да. Бул биринчиден эле мыйзам бузууга кирет. Экинчиден официальный күйөөсү эмес болсо, анан ал жактагылардагы адилеттүүлүк менен чечилсе экен деген ой пикирибиз бар. Анан моргко киргенде дары ичти деп эме болот. Анан бул жерде скрытия бекитүүлүү болуп атат да, мындайча айтканда. Көк ала жок деп атат да. Бирок ошол Ошко барып, мындай турган эжекесин сөөгө Ошко барып түшкөндө сүрөттөр дагы чыкты интернетке. Көк алалар ошондой эле бул жеринен эгерде ичинен дары ичип алып турган болсо, ичинен эле кесилип, ошол жактан экспертиза кылса болмок. Бирок бул жагынан эмне үчүн баш жагынан кесип, ошол жагын кайра тикти? Биздин оюбуз боюнча кара кушу менен катуу түшкөн же болбосо ошол жакка удар тийген дагы ошол жакка кан уюп калганына байланыштуу бекитүү болуп, ошол жерден кесип, анан чачы менен кошо тигип салып атат да. Бул жердечи аябай кусокторду жакындаштырып чачы менен тигип салып атат да. Ал жакта бүт бардыгы сүрөт, видео, доказательство бүт бардыгы бар. Мындайча айтканда башка вариантыбыз жок. Кандай түшүндүрүп, доказательство бүт бары бар болуп атат. Интернеттен кандай жазуусу, кандай эме болгон, угроза болгон, бардыгы интернетте за справедливость Айтурган деген аккаунтта бардыгы чыгып, уже доказательство бар. Бизде ошол болуп атат. Мисалы угроза деп атпайсызбы? Азыр коркутуулар болуп атабы негизинде? Жок, коркутуулар туугандарына азырынча мындай чалып, мен сени монтип коем деген андайлар жок. Бирок жазуулар менен өчүрүп коюңуздар, мондой деген ушундай жеңелерибизге, туугандарына ошондой келип атыптыр да. Анан эми ал туугандарына угроза кылган болсо, ал дагы кылмыш болот да. Алар дагы ошону негизинде алар чалып андай азырынча болгон жок да. Мисалы сиздер деле бир нерседен чочуланып атасыздар да. Мисалы ал өлүмдү жашырып коюшу мүмкүн. Мисалы сиздерде жалпы кыргыз элинин ушундай бир ичинде бир күмөн болуп атат да. Ал ошол нерсеге эмне себепкер болуп атат? Мисалы же ал жактын чоң бир крышасы барбы, мындайча айтканда, же эмнеге болушу мүмкүн? Бизде маалымат боюнча эмне үчүн чындыгын айтканда мен Кудайдан гана корком. Башка эч кимден коркпоймун да. Эгерде угроза болуп делечи, ошондой боло турган болсо мен коркпоймун. Ошондуктан айта кетейин, ошол күйөөсүнүн атасы Ош шаарында, негизи эле Кыргызстанда күчтүү адвокаттардан экен да. Анан больницага барып, ошол бүт бардыгын жапканда, мындайча айтканда, элестетиңиз, саат 12:55-те ошондой больницага барып аткан болсо, 4:55-те көз жумду дей турган болсо, анан бизге маалымат 10-до келип атат. Эртең мененки саат 10-до келип атат. Өлдү, ушундай болду, келгиле моргко деп саат 10-до болуп атат да. Бул жерде аралыгында жок дегенде туугандарына бир маалымат жок. Эч кандай маалымат жок. Мындайча айтканда, жашуурун болуп, ошол дары ичти деп, мындайча айтканда, калпты дагы мындай чындыкка дал келбейт, чынын айткандачы, дал келгендей болгон жок да. Анан ошол адвокат болгонуна байланыштуу бизде бул эле окуя эмес, негизи эле Кыргызстанда мындай зордук зомбулук, насилие, жаш кыздарды насиловать этип, ушундай зордук зомбулук көп болгонуна байланыштуу биз интернет булактарына чыгаралы деп чечтик. Анткени бир эле бул окуя калып кетсе, ошол ойдон эле калып кетмек да. Бирок эгерде интернет аркылуу эл колдоп, ушундай элдин поддержкасы боло турган болсо, биздин ажообуз же болбосо УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтен мындайча айтканда мыйзам катуу ишке кирсе, ошол жазасы барлар жазаланса өзүнүн мыйзамдуу түрдө, биз эч кандай мондой кылып салга деп айтпайбыз, мыйзамдуу түрдө чечилип, адилеттүүлүктү эле каалайбыз да.
Ошондуктан кыргыз элинен суранарым, кайдыгер карабай ушундай Кыргызстанды ушундай жерде азыр токтотуп калбасак кийин кеч болуп калат да. Балким биздин эле башыбызга түшпөстөн бул кийин балким башка адамдардын да башына ушундай түшүп калышы мүмкүн да. Анан акча менен бүтүрүп койгондор бар, азыр чындыгын айткандачы. Башка крышалар менен мындайча айтканда бүтүрүп койгондор бар да. Анан ошондой болбосун, Кыргызстанда тынччылык болсун, мындан ары жазасын алгандар өзүнүн мыйзамдуу түрдө жазасын алсын деген максатта интернет булактарына чыгарып жатат. Түшүнүктүү. Албетте, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камшыбек Кыдыршевич, биз Айтурган карындашыбыздын албетте өмүрү боюнча жалпы кыргыз эли адилеттүүлүктү талап кылат. Эгерде кимде-ким өзүнүн жазасын алыш керек болуп турган болсо, эгерде чынында күнөөкөр болуп турган болсо, биз күнөөсүн мыйзам чегинде жазасын алышын талап кылабыз. Албетте, мындай кырсыктардан, мындай окуялардан Кудай каалам өзү сактасын. Ооба. Баарыбызга бул албетте ар бир адам башына түшсө, бул нерсени сезер чыгар. Бирок биз жалпы кыргыз эли, айымдар, мырзалар баардыгы ушул жон терisi менен сезип турабыз. Арты кайрылуу болсун. Эң башкысы биз мамлекет тараптан дагы биз адилетти күтөбүз. Ошол биз адилеттүүлүктү азыр бир айдын ичинде экспертиза чыгат деп атпайбы? Эгерде экспертиза ошо күөөсү тарабынан болуп, же болбосо мындай туура эмес маалымат болуп чыга турган болсо, биз дальше до конца барабыз да. Анткени бул мындай иш мындай калтырбаш керек, адилеттүү түрдө чечилиш керек да. Биз эгерде экспертиза чыкпай турган, башкача түрдө чыга турган болсо, калп чыга турган болсо, биз кыргыз эли колдоосу менен до конца барууга даярбыз. Буюрса. Албетте биз мамлекеттен жардам сурайбыз, адилеттүүлүк орносун мамлекетибизге. Кылмышчылар жазасын тартсын. Буюрса бир айдан кийин дагы жыйынтыгын биз дагы жалпы кыргыз эли күтөт. Ошо жыйынтыкты эле күтүп атабыз. Бардыгы ошол мырза тараптан дагы, күөөсү тараптан дагы, ата энеси ошол тараптагы, мындайча айтканда, ошол тарап эмес, ошол туугандары дагы ошол экспертизага эле таянып турат да азырынчачы. Ошол жакта оюмча бир нерсе үмүттөнүп атат да аларчы, мындайча айткандачы. Ошондуктан экспертиза буйруса адилеттүү чечилет деген ишеничтебиз. Чоң рахмат. Буюрса кийинки эфирлерден кайрадан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.